Кыргыз Республикасындагы токойлордо жана жайыттарда көмүртекти секвестрациялоо боюнча долбоордун алкагында кеңири маалыматты таркатуу үчүн Тогуз-Торо жана Ак-Талаа районунда жанагы маалыматты берүү боюнча ушул долбоорду ишке ашырып аткан тараптар тарабынан бул Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу Токой кызматы, Арис, ФАО, мындан тышкары Кыргыз Орус өнөктүрүү фондунун өкүлү тарабынан келип, ушул 4 тараптан келип, ушул 2 райондо кампанияны баштадык. Районубуздагы көйгөйлүү маселелерди чечүүгө өтө шарт түзүп берет экен. Мына эң маанилүү эле бизде мал багытында болгондон кийин биздин жайыттардын деградациясы болуп, ошо жайыттарды пайдаланууга өтө мындай таасир этип атат. Малдарыбыздын көбөйүшүнө, анан асыл тукумду көбөйтүп, мындай жаңы форматтагы мал багууга өтүү боюнча биздин долбоор келип, анан ушу менен чогуу жергиликтүү эл калк биргеликте иштеп кетерине биз ишенич көргөзүп атабыз. Мындан 20 жыл мурун биз ат менен жүргөндө, тоолорду кыдырып жүргөндө, токойлорду кыдырып жүргөндө ат менен жүрсөк да көрүнчү эмеспиз. Азыркы учурда 20 жыл өткөн сайын жайыттарыбыз, токойлорубуз деградацияга учурап жатат. Биздин райондо кунарсыз жерлер көп. Ошол жерлерге тамчылатуу системасы менен болсо дагы суу чыгарып, токойлорду уюштурсак деген ниеттебиз. Арис уюму дагы бул жерде ФАО менен биргеликте ушул биздин жергиликтүү калктын билим деңгээлин кошо көтөрүп, долбоорго бир катышып, жакшы бир результат көргөзөбүз деген ойдомун. Негизги максаттарыбыздын бири Кыргызстанда жаңы токойлордун муунун, же болбосо жаңы токойлордун системасын түзүү болуп эсептелет. Ал эмне деген токой? Буга чейин мамлекеттик токой кызматы тарабынан дагы тиешелүү токой массивтерин түзүү ар дайым жыл сайын мамлекеттин колдоосунда жүргүзүп келет. Бирок бул жаңыдан түзүлө турган токойлор жакынкы 5-6 жылдын ичинде турмушка ашат дагы 6000 гектарга жакын мамлекеттик токой фондусунун аянттарын, ошондой эле муниципалдык кунарсыз жерлерди камтыйт. Тогуз-Торо токой чарбасында жалпысынан 9450 гектар токой каптаган аянт бар. Бул албетте аздык кылат. Дагы токой, экме токойлорду тигүү зарыл бизге. Анан бул долбоордун алкагында 1200 гектар аянтта жаңы экме токойлорду отургузуу пландалып жатат. Бул негизинен көлөмү абдан көптүк кылат биз үчүн. Бирок жергиликтүү бийликтин ошол токой чарба кызматкерлери жалпы жамаат менен ынтымакта биргеликте ишке ашырабыз деген ойдобуз. Районубуз бийик толуу, агрардык тармакка багытталган, ошонун алкагында жайыттарыбыз бүгүнкү күндө деградация болуп, токой чарбалардын жерлери өз калыбында өсүп жаткан негизинде көйгөйдүн жаралышы, мен ойлойм ушул долбоордун алкагында биз ушул көйгөйлөрдү чечип алууга толук мүмкүнчүлүк болот деген ойдомун. Бизге ошо кайрылардын алдында ошол биргеликте Арис менен бизнес долбоорлор чогуу жазылып, андан кийин ал жерден идеялар, бизнес планы баары ишке ашкандан кийин анан биздин фондго кайрылып, ал жактан ошол насыяланга мүмкүнчүлүк болот да негизи. Биздин өзгөчө ички жайыттарыбыз көбүрөөк жабыркап кетти. Анын себеби жанагы малдын башынын саны көбөйүп кеткени, мал чарбасында жана асылдуулук боюнча
баягы иш алып барылбагандыгынын негизинде ошондой болду. Малдын санын азайтып, анын асылдуулугуна өтүп, анан жанакы андан башка мал чарбасына караганда жер жемиш бере турган мактарактарды эгип, ошолордон прибыль алып, кайра жана тамчылатып сугарууну пайдаланып, ошол экинин негизинде сууну экономдоп, питомниктерди уюштуруу максатында иш алып барган атабыз. Келечекте ушул күнөш кананын негизинде биздин климаттык шарттуу болгондо ушул 1-2 жылга ошол онун өсүү темпи ылдамдаарын бир максат кылып атабыз. Андан сырткары биз муздаткыч бүгүнкү күндө токой чарба жазгы жумуштарды чоң гектарлаган 100 гектардан ашык жерлерди тиккен атабыз. Bir 30 күндүн аралыгында биздин период өтүп кетет. Ошол мезгилде биз муздаткычты сактап, bir iyun айына чейин ошол көчөттөрдү отургузуу максатында ушул долбоордон көп бир жакшы нерселерди биз үмүт етип отурабыз. Токойлорду түзүүдө жаңы муундагы токойлор бул эндемик токойлордон, эндемик дарактардан туруш керек. Жакынкы мезгилде 7-8 жылдын ичинде ушундай токой массивтердин түзүү менен биз жерлерде жергиликтүү калктын, жергиликтүү муниципалитеттердин социалдык, экономикалык жана экологиялык көйгөйлөрүн чечүүгө жаңы шарттар, жаңы жолдор ачылат деген үмүттөбүз.